адамдар бар, аябай иштешет, жакшы иштешет. Канчалык акчаны ушунча табат, бирок жукпайт. Андай учурларда кездешет да. Ошондо кандай адамдарга акча жукпайт негизи? Сонун суроо бердиң да. Мындай алыска кетпей эле өзү айтып берип коелук, миссия дегенди уже көптөн бери таанышта адамдарчы биздечи. Миссия төрттөр. Мен өзүм санаанымда 4 да. Анан миссиям да 4 болуп атпайбы? Анан меники өзгөрүлгөн жок да, бул акча тараткыч боюнчачы. Мисалы үчүн кээ бир адамдардын саны башка болуп, миссиясы башка болгондо бир аз өзгөрөт 33-төн кийинчи. А меники вообще өзгөргөн жок. Туулгандан эле таратып келатам да. Получается. Дагы жакшы, азыр мен сүт сайга келип калып жок дегенде ушул акыйкат илимди таратуучу болгондо анан токтоду материалдык дүйнөнү таратканымчы. Жугуп баштады. Жугуп баштады. Эмнеге дегенде сүт сайда айтылат да, миссия төрттөр акыйкат илимдерди таратуучу болгула дейт. Результат жаратып, материалдык дүйнөнүн баркын билсеңер депчи. Анан биз ошо сүт сайга баргандан кийин түшүнүп ал нерсенин баалуулугун, анан ошондон кийин ушул илимге өтүп кеткенибиз ушул болду да, миссия төрттөр. Башка сандардыкы кичине более эмерээк. Башка сандар бар эми. Азыраак тапкандар бар, көбүрөөк тапкандар бар, көбүрөөк тараткандар бар, азыраак тараткандар бар, бирок миссия төрттөр өзгөчө таратат да, өзгөчө таратат. Бул эми эмне үчүн дегенде, саны 4 деле ошондой, миссия деле ошондой, бирок меники эки жагы тең ошондой болгондуктан мен сүт сайга келгенде байкадым да, мен кичинекей кезимде эсимде, мен эжекем атамдын карындашы оргтехникада Миңгушта жана ручка завод чыгарган жерде иштечү да. Анан мен эми ушу үйдө баягы неберелердин эң улуусу мен болчумун. Анан ушу мени катуу эркелетишчү экен. Анан ошо эжекем мага сумкалап, ручка, фломастер, карандаш түрүн алып келет да. Анан пасталардын жашылынан бир пачка, кызылынан бир пачка, көгүнөн бир пачка, пачкалап алып келет. Ошол пачкалап алып келген баягы эжекем бир жумада бир эле жолу келет да, 6-күн сайын. Мен бир жумага жеткирбей таратчумун да. Элестетсең, пачкалар таратып койчумун. Жана пастанын ичинде 100 штук да. 100 штук. Баягынын баарын алып келет. Ал убакта биздеки азыркыдай мындай парта деген жок эле да. Эме сандыкка салабыз баягынчы. Аны эрикпей таратышым керек да. Эрикпей баягы жүктү бузам. Максат. Баягы жүктү бузам. Бузуп туруп баягылардын баарын алам. Ичинен бир 10дон алып алам да. Мектепти көздөй жүрөйм. Барып алып өзүмчө довольныймын. Тиге берип коюп, тим эле жыргайм, машырланам. Буга берип, андан машырып жыргайсың да. Ошентип таратчумун мен, бирок аны мен түшүнчү эмесмин эмнеге антип атканымды. Анан эшикте кыздар менен ойногондо деле ошо үйдөн конфет, бирдемелердин баарын көтөрүп барып эле тарата берчүмүн. Үйдө болгондун баарын апарып берчүмүн. Анан мен аны түшүнчү эмесмин. Кийин сүт сайга келгенде түшүнсөм, бала кезимде ошо мектепте жалаң ручка тетрадьтын тараткычы мен болуп турмун. Университетте жүргөндө болсо, конспект тараттым. Сабакта отуруп кечке жазам, түнкү саат 9га чейин читальный залдан чыкпайм, жазам. Укмуш кыйын жазарман болчумун да. Жакшы окуучумун. Повышенный стипендиат болчумун. Анан түнү менен менин тетрадьтарым кетет. Общежитиядачы айланып тарап кетет. Анда да тараткыч болдум да. Анан эртең менен сабакка келип алып, мен тиги тетрадьым кана, бул кана деп атып араң чогултчумун да. Анан кийин жашоодо мына 27 жыл традиционный бизнес иштедим да. Анда мүшөктөп тараттым го. Мындай жөн эле оңой эле да, мындай бир мүшөк сахар салып койчу деген сыяктуу эле. Оңой эле салып коем да. Бир мүшөк күрүч салып берип койчу, жеңем келип калыптыр. Бир мүшөк сахар салып берип койчу, эжем келип калыптыр деген сыяктуучу. Ушинтип тараттым да. Көрсө, бул туура эмес экен. Көрсө, төрттөр алымсынбагандык бар экен биздечи. Төрттөрдө алымсынбагандык бар экен. Ошол алымсынбагандыгыбыздын ордун толтуруш үчүн эле внутренняя пустота болот атпайбы? Ошону толтуруш үчүн биз мындай энергия издейт да. Баягыны бергенде тиги адам вау деп жыргайт го. Ошол энергия менен биз өзүбүздү ошо временно да, постоянно эмес, временно эс алып калабыз да, промежуток. Анан эми сен элестете бер, күнүгө эле бир мүшөктөн күрүч тарата берсең эмне болосуң? Жашайсыңбы? Эмне калат менде? Эчтеке калбайт да, бала чакаңды багасың, бакпайсың деген сөз. Анан көрсө, сүт сайга барганда ошондо биздин устаз айтты да. Миссия төрттөр только акыйкат илимди таратуучулар болгондо гана, ошондо гана материалдык байлык токтойт экен бизге. То есть биз ошол адамдардын сознаниясын өзгөрткөнү келген экенбиз, миссия төрттөрчү. Адамдардын санаасын өзгөртүүчү трансформаторлор, бирден бир трансформатор миссия 4 деп коет. Биз ошол акыйкат илим өзү бизге берилген, төрөлгөндө эле берилген. Ошону биз адамдарга таратып, алардын санаасын өзгөртө алсак, мисалы үчүн бирлер могул деген ушундай бойдон туруш керек десе,
төрттөр өзгөртөт анычы. Бирлер эскичилдер болот да. Могу сандык бияктан жылбаш керек десе, 4 деген келиниң келип калса сандыгың 4 үйөт да. Ошондо бир эмне болот? Трансформация болот да. Зато трансформация кылуу аркылуу 4 эмне кылды? Жаңыланып алып кирди да. Же болбосо могул үйдү бузбаш керек, бул атамдан калган, чоң атамдан калган деп карап отурса, баягы 4 деген бала төрөлдү үйдө. Бүт барын корожайдын бузуп туруп, заңгыраган жаңы стилдеги үй салып салды. Бул 4-түн новаторлугу, жаңы жашоо киргизип салды. Деги эле ушундай да. Ошон үчүн 4 адамдардын санасын трансформациялоо үчүн келген. Ошон үчүн материалдык дүйнөнүн баркын билбеген үчүн буларга 4 ыраазы болушубуз керек, ыраазы. Ошо турган турпатыбызга ыраазы, ата энебизге ыраазы, баардык дүйнөгө ыраазы болгондо анан токтойт бизге байлык. Анан самое главное биз элге илим таратканда токтойт. Ошон үчүн биз Сүтсайга келген миссия 4-түн баары ушинтип сабак өтүп калганбыз. Тараткыч болуп калдык. Таратып жүргөн экен мурунчу мисалы материалдык нерсесин. Ооба, эми илим таратып калдык. Эми илим таратып калдык. Материалдык дагы деле таратып жүрүшөбү же? Жок, эми меники билбейм башкалардыкы, меники кичине токтоп баштады. Анткени биздин алым сынбагандыгыбыз тоюп баштады да. Мен бул адамга бердим да деген нерсе бар болуп калды да. Акчалай бергим келбей калат да, ошочу. Иштеп баштады кадимкидей. Сүтсайды түшүнгөн адам гана ошентип бергиси келбей калдыбы же? Ооба, ооба. Азыр мисалы сиз го түшүнүп анан токтоп турса түшүнө электир. Миссия 4 келгенде эле канча акча тараттың десек эле күлүшөт. Эже ооба таратам да мен. Антпесе тура албайм да дейт да. Кутман күнүңүздөр менен достор. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. билим бизге эмне үчүн керек, бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар, кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска сабакка келгендер сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдары түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан бешбетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул баардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар. Чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүп алсаңыз болот да. Бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз, 18 мартта сизди курстан күтөбүз.